Жаңыдан гана биздин катарга кошулган телекөрүүчүлөр болсо кутман таң дейбиз. Бизде студияда конокторубуз бар. Ооба, конокторубуз өзгөчө конокторубуз бар. Кыргыз эстрадасынын жаңы дуэти, өзгөчө ырчылар. Бизде Марс жана Акаса мырзалар студиябызга келип калышты. Кутман таңыңыздар менен. Жакшы келип алдык. Жакшы, Кудай шүгүр. Эң сонун өзгөчө деп айтканыбыз жөн жерден эмес, кадырман телекөрүүчүлөр. Чындыгында өзгөчө үн, өзгөчө аталыш, буюрса баарын алдыда ортоктош болобуз. Келиңиздер. Алгачкы суроомундай болсун. Кыйналбай келдиңиздер, таңыңыздар кандай башталды? Таңыбыз кече башталды десек жагышпайбыз. Түн менен ырдын үстүндө иштеп студиядан келаткан кезибиз. Түз эле студиядан студиядан келебиз. Түнү менен эмгектенип, жакшы. Мындай чыгармачыл инсандарды кезиктирүү аз күндү, түнү деп иштеген. Чыгармачылыктарда кандай жаңылыктар? Бул биринчи кадимки көнүмүш суроо болсо. Анан өзгөчө бир стилиңиздер бар да. Өзүңүздөр да айтып калдыңыздар, бул кыргыз элине көпчүлүгү кабыл албаган биринчилерден болуп ушул стилди алып келаткан, ушул стил жөнүндө кеп калсак келиңиздер. Мындай пландар көп негизичи, көп ойлор бар, көп ырлардын үстүндө иштеп атабыз. Элибизге жагат деген ойдобуз, анткени бул музыканын түрүн укчу эмес, анан мындай көндүрөбүз деген ойдобуз да. Кандай бул жеңил регги жанры. Африканский эмеде стилде ырдалган ырлардын бири да, ошо регги деп коет. Ошону жаңы эле Кыргызстаныбызга жаңы бир өзгөчөлөнгөн бир стилди образыңыздар дагы өзгөчө экен, образ да ошо мындай формаларым бар мен. Элдин баары көбүнчөсү айтканда айтып калышат ба, светофор сүзбөй депчи. Мен жашыл, кызыл, көк түстүү аракет кылабыз, элдин көзүнө жагымдуу бир көргөндө эсте илинип кала тургандай болуп, ошондой. Дуэттин аталышы дагы өзгөчө экен. Акассо деп, Акасса жок, бул Акасса мырза, Марс мырза. Биздин аттаныштары. Группанын немеси жок да, бизде өз атыбыз менен аташын алам. Сиздин өзүңүздүн ысымыңыз ушундай болуп калабы, Кайманат болуп калабы? Ооба, Кайманат болуп калат. Чыгармачылык мындай да. Келиңиздер энди, чыныгы аттарыбызды айтканга болобу же болбойбу? Болбойт окшойт. Меники чын эле деп койгон. Марс, меники ушул эме да. Акасса да койбойсуз. Жакшы. Эң сонун. Мынакей алдыда урматтуу телекөрүүчүлөр, суроолоруңуздарды узатсаңыздар сөзсүз түрдө болот. Байланышка чыгыңыздар. Стиль башка, Африканы көздөй бет алабыз, сонун музыкалык чыгармаларды жаңыртабыз, ишиңерге ийгилик деген билдирүү келип атат. 56-56-72 сандарынан чалсаңыздар болот. Анда азыр Африканы көздөй бет алат окшойбуз. Тааныша алалы дейсизби? Жакшы. Анда бир акапелла музыкалык чыгарма жаңырталы өзүңүздөрдүн. Буюрса биз ошо Курал Чокоев байкебиз бар. Таныстарыңыздар билет Кыргыз эстрадасында. Ошол байкебиз менен бир 2 ыр даярдаганбыз. Биринчисин уккан болушуңуздар керек, жаңы жыл жөнүндө чыгарганбыз. Экинчиси болсо биз азыр мындай жаш кездин күндөрү деген. Буюрса жакында чыгат. Буюрса бир сюрприз болуп калат. Биз ачылышын бет ачар кылып койбойлу андай. Берген гүлдөрүң, түркүн сөздөрүң, чиркин жаштык кездин ай, ар түрлүү күндөрү, элдердин баары кайда шашат, мен билбей жатам. Эмнени алар талашат. Жаңы эркенде демек. Ушундай демек, жаңы эле жаздырып. Жаңы жазып жүргөн кезибиз. Регги стили деп атабыз да. Бул стиль эмнеси менен өзгөчөлөнөт башка стилдерден? Ушул жөнүндө. Огону менен, огондору мындай жеңил болуп угулат. Укканда да мындай уккулуктуу, оор эмес. Анан бул стилде ырлар кайгыны алып келбейт. Көбүнчө жакшы жакты көрсөтүп, жакшы жакка түрткөн эмеде мааниде берилет да. Огондор ушундай эме сыяктуу да, мындай мени сергите турган. Кадр артында дагы айтып калдыңыздар да, гитараны колго алабыз деп унутуп коюппуз деп. Негизи гитараны коштоосундар дайсыздар, Ооба, гитараны коштоосунда делер дайсыз. Гитара данандай. Гитара менен кооздоп кичине эме кылабыз да. Байга Африка маданиятынын өзүнчө бир кызыктай бир инструменттери бар. Барабан сыяктуу, ошолор дагы коштолобу? Ошолордун баары регги деп айтат. Анткени мындай шаңдуу, көбүнчө регги стилдеги ырлар көбүнчө шаңдуу да. Мындай кайгы капан айтпайт, мындай жакшы нерселерди айтып берип, ырдап ушундай мааниде берилет да. Регги менен биргеликте рэп. Баягы өзгөчөлөнүп.
Жакшы, бизге келген курал менен жаңы жылын ырдап чыктыңар эле. Эмне үчүн клип тартпай койдуңуздар? Тилекке каршы жетишпей калдык. Жок, жетишкенде эмес, баягы жаңы жыл болушу менен баягы карда болуш керек дешиктечи. Анан өзүңүздөр эле карды күтүп калдык. Карда жок болуп калды, биз кечке күттүк. Жаңы жылдан кийин кар жауды. Баарына кар күнөлү десе эле. Жакшы, билдирүүлөрдү күтөлү дагы да болсо. Чыгармачылыктагы башыңыздар кантип биригип калган, кайсыл жактан табышып калгансыздар, андан кийин продюсер менен иштешебиз деп калдыңыздар, өзүңүздөрдүн продюсериңиздер тууралуу дагы. Биз өзүбүз ушул КГУста деген университетте окууга, ушул жерде окуу жайда окуп бүтүрдүк. Ушул жерден тааныштык экөөбүз. Экөөбүз тең баягы университетте окуп жүргөндө баягы экөөбүз тең алып барчу болуп жүрчүк. Кеңеште болчук. Бул байкем өз убагында төрагасы болгон, мен өз убагымда төрага болуп мындай активдүү КГУстан алдыга тартканбыз. Активдүү иштерге мындай эме болчук. Чыгынып иштеп жүрчүк. Анан ошентип эле башыбыз байланыш. Анан баягы актовый залдан ырдап калабыз да. Ырдап калгандан анан кассада келип калат. Ырдап көрбөйлү деп. Ырдап калабыз. Анан ошентип экөөбүз бири-бириз менен таанышып, продюсерибиз боюнча Назгүл Жамгырчиева, эжебиз продюсерлик жагынан бизге өтө көп жардам берет экөөбүзгө. Ошо алдыга сүйрөп келген ушул эжебизге чоң рахмат. Дайыма бизди көтөрүп жүрөт. Ошо Назгүл Жамгырчиева деген таанып бош келсеңиз өзүңүз. Репертуарыбызда жалпысынан канча ыр бар? Өзү репертуарда көп. Бирок иштелип чыккан бул азырынча 3. Жок, азыр иштелип чыккан, элдин алдына чыккан 3 ыр болуп атат. Ар бир клипке биз мындай эле чыгарып эмес, ар бир ырды жазып бүткөндөн соң клипте тартканга аракет кылып атабыз да, мындай кетирбейчи. Ошондуктан ар бир ырыбыздын клипибиздин үстүндө мындай көп убакыт кетип калат иштегенге. Жакшы. Саламатсызбы? Заман деген клибиңиздер жакшы болгон, идеяны клипке ким ойлоп тапкан деген. Бул суроого мындай жооп берсек туура болот. Биз байкем экөөбүз айтып атпаймынбы, студенттик кеңеште көп чогуу жүрүп калдык. Анан көп учурда биз баарын мындай тартчубуз да. КВНди уюштурганда мисалы үчүн баарын ойлоп чыгарып эме кылган, сценарий түзгөн. Анан биз көбүнчө эле режиссерский жагыбызда күчтүү деп атабыз. Аябай ойлонобуз ар дайым. Ар бир мындай майда чүйдөсүн ойлонуп, бияга кантип тартылат, бул жагын тартылып, мындай ойлонуп чыгабыз да. Марс байке, үнүңүз жакшы дейт. Бакырып, чыңырып ырдайсыз, мага аябай жагат, ийгилик сизге деген экен. Чоң рахмат. Дагы болсо билдирүүлөрдү күтүп калалы. Айжан, мындай кылалы азыр. Коноктор менен биргеликте бир сиздердин клипти чогуу биргелик көрөлү дагы, андан соң маегибизди уланталы. Кандай дейсиздер? Жакшы, келиңиздер анда сиздердин музыкалык чыгарманы коюп берүүсүн өтүнөлү. Келечек жаштардын колунда, сонун мыкты чыгарма экен. Жылдын кайсыл мезгилинде тартылган, клип кайсыл жактан тартылган? Жылдын жайында. Ооба. Жайында. 2017 жайында тартканбыз. Аябай ысык болчу, көптөгөн мындай кыйынчылыктар, негизи эле мындай клип тартыш оңой көрөт экен көбүнчө. Клип тартып койдуңарбы, экинчини тартып койдуңарбы деп оңой суроолор беришет да, бирок клип тартыш негизи эле айтып кетиш керек, оңой жумуш эмес экен. Ал негизи эле эме экен да, көптөгөн майда эмелери бар, баарын ойлонуштуруш керек, дайындаш керек. Негизи ошол экен. Кыска заманбап тил менен айтканда клип бомба болуптур. Бомба болуптур. Жакшы. Келиңиз анда Марс мырза, сиздердин кадратына да кичине суранып калдык элек. Регги жанрында акапелла ким Америкада, Англияда ырдаганда баягы окшошушу мүмкүн, анткени алар биринчи чыгарганда бизгече. Биз кыргыздар деле баягы өзүбүздүкүнө мындай салыштырып экөөбүз бир ырдап берип коелучу чогуу эле, бир кичинекей куплет кылып. Эсте калар жаш кездин күндөрү, эңсеп барат жаш жүрөк күлөрдү. Эркин ойноп шаттанып жүргөндү, ээрчип барат күлкүнүн түндөрү. Эсте калар жаш кездин күндөрү, эңсеп барат жаш жүрөк күлөрдү. Эркин ойноп шаттанып жүргөндү, ээрчип барат күлкүнүн түндөрү. Браво, колчоолор. Сонун экен клип деп мынакей теле көрүүчүлөрүбүздөн дагы билдирүүлөр келип атат.
жакшы ырдайсыңар, мага жагат. Мага да жагат го. Кайсыл жактан кулуна аласыздар? Үй бүлөңүздөр тууралуу. Үйлөнө элекпиз. Башыбыз бош. Эң башкысы, Эң башкысынан баштайлы биринчи. Биз болсо өзү мен Токтогулдан болом. Баракелде. Бирок Кара Балтада чоңоюп калдым, Бишкекте чоңоюп калдым. Ушул жактан эле бүттүм, Бишкектен. Бул деле мага жакын. Мен Жалал Абадтан болом. Жалал Абадта төрөлүп, бул жакта өскөнбүз. Бул жакта билим алып, бул жакта чоңойгонбуз дегендей. Шаарда эле окуп, да бүтүргөнбүз. Сон билдиргелди. Саламатсызбы? Көз айнегиңизди түз эфирде алып койсоңуз болобуз деп суранып атышат. Жок, негизи болбойт. Биз да суранганбыз. Образ ушундай, э? Мен көзү негизи тоголок ачки да. Бүгүн мен мындай эле ачки келдим, неге дегенде жакшы көрөйүн деп. Шляпа дагы бул сиздин. Шляпада өзүм образымда. Кыргыз эстрадасында буюрса экинчи шляпа Куралбайкеде. Жакшы стиль. Дайыма ачки тагынып жүрөсүз. Бул стиль дейт. Чогорда жооп бердик окшойт, э? Стиль. Бул сахнадан алдында жүргөндө бул чын эле да бир стиль да өзүнчө мындай көчөдө жүргөндө ачкин чечип эле жүрөсүз. Баракелде. Акасан негизи образы дагы өзгөчө экен да биз клиптен көрбөдүкпү, э? Аябагандай чын өзгөрүп турган кез, анткени бирөө болсо да бирөөсү өзгөрүп туруш керек экен. Бир эле ой, бир эле комментарий болбош үчүн ар дайым өзгөчөлөнүп турса, менимче жакшы болот деп. Жакшы. Эми келиңиздер, суроо мындай болсун. Окуп бүткөнсүздөр КГ устада. Кайсыда? Бирок музыкалык билимди кандай кылгансыздар? Вокалды кайсыл жактан алгансыздар? Устаттар барбы ушул жөнүндө? Музыкалык билимди мен өз негизи Токтогулдук болгондо баа түпкү тамырында бар болуш керек. Жакшы. Буга чейин алынган окуйсуз. Токтогулдуктар жакшы ырдайт деген сайын ырчылар көбөйөт деген. Мен байкап койдум. Мен негизи мурда эле ырдап чыкмакмын, просто эмеге кандай десем, ушундай ситуацияга байланыштуу эме болуп калдык да, кичине кармалып калдык. Мен түпкү табымда барам, мен ушинтип ырдаган. Анан акасаныкы деле ушундай болуш керек. Баягы эле эме чет өлкөдө ырчылардын рэп түрүндө угуп мындай кызгасын, кичинекей кезде баарында эле болгон деп ойлойм. Рэпти 2009-дан бери эме жазып, үйрөнүп, жазып келатам. Бирок катуу мындай киришкеним ушул жыл болду. Ага чейин жаздырып жүрчүм өзүм үчүн, мындай жазып коюп, угуп коюп эле, жыргап коюп эле жүрчүм да. Ошол эле экөөбүз болсо башкача бир образ жараталы деп ушинтип чечип чыктык да. Мен ырдасам бул рэп окусу деп. Үй бүлөңөр тууралуу маалымат берип кое аласыңар деген, буга чейин дагы билдирүү келген болчу. Бүгүн жумага барасыңарбы дегендей суроолор келип атат. Ооба, бул жерден чыгап эле жумага барасың. Сиз бүгүн барасыз. Жакшы. Үй бүлө жөнүндө биз ошо үйлөнгөн эмеспиз. Мындай туугандарыбыз эме болсо, мен үй бүлөдө 7 тууганмын. 4-үнчүсү болом. Баракелде. Эң кичүүсү карындашым болду. Акасы. Мен 3 тууганмын. 2 карындашым бар. Алар кичүү, эң улуусу мен. Баракелде дейли. Сонун өзгөчө маек болду, өзгөчө коноктор болду. Сиздерге ташып берели. Регги жанрын элибиздин ичине кенен жайылта бериңиздер. Чыгармачылыктар болсун, кош болсун. Кадырман коноктор биздин студиябызда конокто. Өзгөчө стиль, өзгөчө үндүү конокторубуз болду. Кыргыз эстрадасынын жаңы дуэти Марс жана Акаса мырзалар болушту. Дайыр жылдар ачык беребиз, чыгармачылыктар. Биз программабызды улантабыз. Биз болсо алдыны көздөй кадам баштай берели.